Саламатсызбы? Балабыз кайсы бир көйгөй менен бизге арызданып келгенде, даттанып келгенде, ойлонуп көрдүк белек, ал бизден эмне издеп келет. Менимче, биз деле чоң адамдар кайсы бир адамга өзүбүздүн арманыбызды айтканы барганда биз эмне издеп барабыз. Ошол сыяктуу эле балдар бизден колдоо күтүп келишет. Бирок ата-энелердин реакциясы кандай? Биз дароо эле ошол болгон окуяга сын пикирибизди, баабызды берип, балабызды кайсы бир жерден ага өзүбүздүн оюбузду айтып, кагып, же болбосо туура уят карганга аракет кылабыз. Бирок бул биздин ата-эне катары кетирген бирден бир катачылыгыбыз деп айтмакчымын. Эң эле биринчи мен айта турган нерсем, балаңызды кун кою акырына чейин сөзүн бөлбөй угуңуз. Андан кийин колдоп жатканыңызды, башкача айтканда сиз балаңыз тарапта экениңизди билдириңиз. Балким сизге ал туура эмес кылгандай сезилип жатса дагы ошол учурда балаңыз колдоого муктаж болуп турганда сиз ал тарапта экениңизди билдириңиз. Анткени сиз башка тарапка өтүп кетсеңиз, ал бала сизге экинчи кайрадан өзүнүн көйгөйүн айтып келбейт. Анткени ал ойлойт, ата-энем баары бир башка тарапта болот деп. Андан кийин баланын эмоциялары тынчып, жүрөгү бир аз жүрөгүндөгү ачуусу тарагандан кийин анан отуруп алып ошол окуяны талдап, баланын кайсыл жерде туура кылганын, кайсыл жерде туура эмес кылганын туура жеткирип, бул окуядан кандай сабак алса болот, эмнеге үйрөнсө болот, чогуу карап көрсөңүздөр болот. Сизге ата-энелик акылмандуулук каалайм, бар болуңуз.